Muгалим эртең эрте туруп саат 8-де мектепке барат. Өзүнүн балдарын да карабайт. Башка бир балдарга сабак берейин деген максатта ошол жака барат. Илгери мугалимдер урса дагы, уруп койсо дагы биз эч качан үй бүлөгө келип туруп атабызга же энебизге айткан эмес. Себеби айта турган болсок, атабыз менен энебиздин бир гана жообу болгон, мугалим туура айтып атат деп кайра бизди токмоктойт эле. Ошол себептен мына ошол нерсе кээ бир адамдарга бүгүнкү күндө айтсак, эми ушу караңгылык нерселерди айтып атат деген түшүнүк келбесин. Себеби ошол нерседе биздин улуттук коопсуздугубуздун жана ошондой эле коомчулуктун эң түзүлгөн фундаменти, эң акыл насааттар мына ошолордон келген да. Мугалимдерден. Пайгамбар алейхисаламдын доорунан бери пайгамбарыбыз үйрөттү, ушунун бардыгын үйрөттү. Эми ошолор менен биргеликте бүгүнкү күнгө чейин ошо мугалимдердин ал-улама варасатул анбия, алымдар пайгамбар алейхисаламдын мураскору дейт. Мына ошол мураскорлордун өтө чоң эмгеги менен бүгүнкү күнгө чейин бүгүнкү күндө динибиз да, илимибиз дагы, светтик дагы, диний илим дагы эч бир жери кошулбастан, алышпастан ушу бүгүнкү күндө бизге аманат катарында келип атат да. Демек ошол чоң аманатты коомчулукка биз дагы тартуулабасак, эртең биздин алтын муунубуз жок болуп кете турган өтө бир чоң коркунуч бар да. Себеби ошол бүгүнкү күндө кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, илим деген батыштан келгенде. Бирок тарыхты карай турган болсок, Испаниянын илгерки аты Андалус болгон. Мына ошол Испаниядагы бардык математика, химия, биология, астрономия, медицина бүт баары өнүгө турган чоң бир шаар болгон да. Мына ошол бүгүнкү күндө биз балдарыбызды Россияга, Кытайга жибергендей эле, мына Европадагы адамдар дагы мусулмандардан үйрөнүп келгиле деп балдарын ошол Испанияга жиберген да. Демек ошол бүгүнкү күндөгү бүткүл илимдин мураскору бул мусулмандар болгон. Ага эч кандай шек жок. Ошол себептен биз мусулмандар ошол илимди жакшы көңүл бурбай койгондуктан башка коом алдыдагы ошол пайгамбарыбыздын, ошол биздин аалымдарыбыздын калтырып кеткен бардык нерсесин, чайна берген нерсесин эле оозуна салып алып жутуп алды да. Демек ошол жакта биздин дагы салымыбыз бар.